чындар эле бар экен да, туурабы? Аны биз эми булумдун таксономиясы дейбиз мисалы. Кайсы? Булумдун таксономиясын бирөө булумдун ромашка гүлү дейт. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде жаш окутуучулар үчүн заманбап мугалимдин кесиптик компетенциялары аттуу семинар тренинг өттү. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууга арналган бул самалыкка ошомпунун ар бир кафедрасынан жаш окутуучулар жана Оштогу жогорку окуу жайлардан, орто мектептерден өкүлдөр катышты. Семинарды белгилүү педагог, Казакстан педагогикалык илимдер академиясынын мүчөсү, Бишкектеги Маариф билим берүү комплексинин директору жана педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов өтүп, окутуучулар менен билим берүү жаатында кеңири маек курду. 20 минутта, болбосо сиздерде 90 минут пара болсо, жок дегенде 50 минут ушу интерактив көнүгүүлөр менен алек болуш керек балдар. Анан кийинкиси кайтарым байланыш, рефлексия деген баглоо баардыгы ушунун ичинде кетет да. Эгер мектептин сабагы болсо, мен өстүртөн айтып атам. Анткени биз баалап жана 4-5 деп койбой эле, деп койбой кайтарым байланыш. Болбосо сабагыңыздан кийин сабак фидбек деген бар да. Фидбек деген билесиздерби, англис тилчилер барбы? Фидбек деген эмне? Фидбек. Кайтарым байланыштын да эмнеси бул фидбек? Уктуңуздар беле? Мисалы сабакка катышасыздар, бирөөнүн сабагына. Сабакта эмне бересиздер? Анализ бересиздер. Ошондо бизде өткөндө тренинг болду да, мен мурун эле билчүмүн, бирок фидбектин дагы эмне артыкчылыгы бар экенин мен ошол жерде түшүндүм да. Фидбек анан конструктивдүү анализ деген бар. Фидбек деген бул позитивдүү анализ экен да. Позитивдүү. Мисалы, бир сабагыңыз бүткөндөн кийин деле студенттерди ушуга көнүрсөңүз болот да, фидбек. Студенттерден алсаңыз да болот, сабагыңызга анализди. Бирок сиздер немеңиздер түшүп калат да, өзүңүздөрдүн оюңуздар боюнча авторитетиңиздер. Студент менин сабагыма баа береби дейсиздер. Бизде Бишкекте Чоклон Дүйшевна деген абдан мыкты эже бар да. Ушул дайыма сабагымдан кийин студенттен фидбек алат экен да. Бүгүнкү сабагыма анализ бергиле. Кандай болду менин сабагым деп айтат. Ошондо фидбек деген бул позитив. Биз мектепте сабак анализ бергенде дагы болушунча директор завуштар кемчилик тапканга аракет кылабызбы? Отуруп алып, бүт кемчилигин жазабыз. Жалпы эле мугалимдерден эми бул бүтүрүүчүлөр деле мектепке барганда мектеп мугалими болот да. Ушулардын негизги баягы топ 8 деп коет. 8 бир өзгөчө маани бере турган компетенциялары жөнүндө сөз кылдык да. Анан эми бул компетенцияларды калыптандыруу албетте бул жогорку окуу жайдагы окутуучулардын милдети. Анткени булар болочок мугалимдер. Эртең мектепке барганда мыкты мугалим болуш керек. Ошондуктан ошол компетенцияларды мугалимдер, жогорку окуу жайдын окутуучулары өздөрү абдан жакшы үйрөнүп алыш керек. Тренингтин жүрүшүндө лектор алгач педагогика, анын өнүгүү тарыхы, актуалдуулугу, абалы жана кыргыз эл мугалимдеринин билим берүүгө кошкон салымдарына учкай токтолду. Муну менен бирге заманбап мугалимдерди тарбиялоо учурдун талабы жана учурда кандай кадрлар даярдалып жатканы, болочок педагогдорго билим берип жаткан окутуучулардан көз каранды экенин белгилеп, мугалимдердин жоопкерчилигине кайрылды. Окутуу процесси дайыма жаңыланып туруу керек. Окутуу процессинин алып баруучусу катары окутуучулук курамындагы сөзсүз түрдө өзүнүн ишинде жаңылыктар менен ошондой эле окутуу процессинде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, ал жөнүндө кабардар болуп туруубуз үчүн дал ушундай семинар, тренингдер алардын ишмердүүлүгүндө сөзсүз түрдө чоң роль ойнойт. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик педагогикалык университет тарабынан уюштурулган Кыялбек Акматов менен болгон бул семинар жетиштүү деңгээлде жакшы натыйжаларды берди деп ойлойм. Заманбап мугалимдин окутуу процессинде ыңгайлуу психологиялык чөйрөнү жаратуу жөндөмдүүлүгү, бүтүндөй класс, окуу процессине тартылгандай кылып сабакты уюштуруу, класста жылуу атмосфераны жаратуу жана кесиптик имидж сыяктуу бир нече кесиптик компетенциялары боюнча тренер кеңири баяндама жасап, окутуу тарбиялоодогу айрым усул ыкмаларын практикалаштырып көрсөтүп берди. Семинардын жогорку деңгээлде жүрүшү окутуучуларга жаңы билимдерди берип, активдүү иштөөгө натыйжалуу жолдорду айгинеледи. Кээде ошол таптакыр сурап алган сүйлөгөн баланы сүйлөсөң жини келет. Болбосо жанындагылар айтат, "Бүгүн сага сайып калган, что-то сен сай сурап калдың." Анда жини келип кетет. Сен аны эч сурап алгансың да чочуп кетет, коркуп кетет дегендей. Ошон үчүн айтат, бардык окуучуларга бирдей мамиле жасаганга аракет жаса деп. 4-5
группада деле бар да 4-5 кыздарыңар бар. Окумуш сиздерди жыргатат да. Окумуш сүйлөйт, тапшырмаңызды аткарып келет. Ошолор менен эле бала берсеңиз болду да. Ошол калган кирбей эле койсо, ошо 5-6 болсо деле. Класста деле ошол. Ай тийсе да сага тийсин, күн тийсе да сага тийсин 5-6 окуучу менен иштей беришет. Калганы калып кетет. Ошол мамиле туура эмес мамиле экендигин сиздер студенттерге жеткирип коюшуңуздар керек. Антпеден. Балам ар бирине жетиш. Ар бирине аракет жаса. Ар биринин көңүлүн тап. Ар бирин активдештир, активдештирүү деген ошол да. Кичине эле аракет кылсаң жетишесиң сен. Жаш окутуучулардын ушул семинардан көп нерсени алды деп ойлойм. Бир канча усулдарды, жаңычыл усулдардын баардыгын көрсөтүп өттү агай. Эгер ошолорду өзүбүздүн күнүмдүк ишмердүүлүгүбүздө пайдалансак, абдан максаттуу болот. Биздин студенттерибиз ошол усулдарды мектептерге барып, өздөрүнүн практикасында колдонсо, бул биздин окуу жай үчүн дагы абдан жакшы. Белгилей кетсек, аталган семинар окутуучулардын өз билимдерин өркүндөтүү, педагогикалык чыгармачылыкка өндөө жана алардын изденүүсүнө багыт берүү максатында университеттин окуу бөлүмү тарабынан уюштурулган. Купна Мамасалиева, Рустам Батырбеков, Ошентпол жаңылыктары.